Нөлдөн башталган бизнес. Бир эле 10 миң сомдун аркасынан миллиондогон акча таптык да. Анткени ниет прожакка болчу да. Балким ошондой болгондор. Туура ниет кирешелүү болот. 2023 ошол система курулуп баары иштеп баштаганда 1 миллиард 200 миллион рубльге үй саттык. Ошодон эми 38 миллион чистый прибыль болгон. Кыймылсыз мүлк тармагында. Кыргызстанда недвижимость дегенде бул только үйдө жашаш керек деген эле түшүнүк бар да. А башка мамлекетте бул инвестиция. Жөн эле виза ачкандын ордуна недвижимость алсаң сага бекер виза берет. Сага берет да. Сен барып сурабайсың. Бул эң жакшы инвестиция. Кечинде чөм 7-нчи этаждан чыгып офиске кирсем эле бухгалтерим отура шок болупчу. Не болду десем 200 миллион рубль алып келди депчи. 4 коробка жатат да офистечи. На корпоративде ойнотон акча окшойт деп туруп карап туруп анан тиги машинка бар да текшерет. Машинка алсам машинка оригинал деп атат. Бирок өзүнүн да көйгөйлөрү бар. 100 миң долларлык проблема келди. Кийинки жолу 100 миң долларлык проблема болбой калат да. Миллион долларлык проблема келет. Андан кийин 10 миллион долларлык проблема келет. Андан кийин 1 миллиард долларлык проблема келет. Бул чоңойт, Алла сени сынап чоңойтот да. 4 мамлекетте 4 иштөө системасы. Сиз, например, чоң бир специалист болсоңуз, Кыргызстандан миллион сом тапсаңыз, миллион сомдон колуңузга көп болсо 700 миң сом түшөт да. Бул жакта миллион тапсаңыз, миллион түшөт. Баары бир максат үчүн. Эң главный нерсеси акчасы, биздин элдин акчасы качан күрөч колуна тиет, ошондо алыш керек. Бул подкастты тартуу үчүн 55 миң доллар кетти. Сиз кыймылсыз мүлк тармагын көбүрөөк түшүнүшүңүз үчүн жагымдуу көрүүнү каалайбыз.